Военноантоновкадан жаңа салынған өте соны сатылуучу үй шықты. Алуучулар барбы туугандар? Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эшинин номери экранда, описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй Военноантоновка школьный көчөдө жайгашкан. Үйгө баруу үчүн сиздер центральный көчө, Фрунзе көчөсү жана школьный көчөнүн кесишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Ориентирди бул Султан Холл ресторанына алсаңыздар болот. Мынакей туугандар, бул үйүздүн көчө тарабы. Бул дарбаза, сатылуучу үйдүн дарбазасы болуп калат туугандар. Сиздер школьный көчөнү келесиздер. Пионерский школьный көчөнүн кесишинен бир аз өтсөңүздөр, жолдун оң жагында мынакей үй жайгашкан. Анан көчө тарап мынакей кенен туугандар. Жанагы мынакей асфальт центральный көчө, школьный көчө, могу жакта балдар ойногонго дагы кенен ушундай бош жерлери бар экен туугандар. Андан ары көчө тарабынан көрүп тургансыздардай дарбаза орнотулган. Жалпысынан жердин аянты кызыл китеп боюнча туугандар 7,64, фактически 10 сотыктай бар экен. Электр энергиясы бар, суусу бар. Газ деле ушул быйылкы жылга келүү планы бар экен. Бул жакка туугандардан киресиздер. Бул жак башка тарап бийик забор менен тосулган. Негизинен бул жер машина койгонго навес кылуу планы болгон экен. Жана ошондой эле бир аз жүрөбүз. Бул жерге келип жер мындайдан чоңойот туугандар. Түштүк чек ара могу сетка менен түз ары карай кетет. Түндүк чек арасы бул сетка менен түз ары карай кетет. Жалпысынан 7,64 кызыл китеп боюнча. Фактически 10 сотуктай болгон жер. Дагы эмне маалыматы? Үй боюнча айтсак, жаңы эле салынган 2024-жылдын аягында жаңы салынган үй. Узун турасы 12,5 га 9,5. Сырткы фасады көрүп тургансыздардай жасалган жана бул үйдөн сырткары дагы кенен туугандар. Бош жерлер кошумча курулуш. Бак, жашыл зона класстар эң эле чыгыш жери кирпичтен болгон заборду көрдүңүздөрбү? Ошол жерге чейин туугандар. Андан ары алды тарабында брусчатка менен жасалыптыр. Бул жакта негизи кирүүчү эшиги. Үйдү деле туугандар ушул өзүм үчүн жакшы материалдар менен салган дейт. Аны келгенде карап байкап көрөсүздөр. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы. Түз киребиз, калган бөлмөлөр. Келгенде эле оң тарапка эштен кирсек отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Андан ары негизинен электропроводдор баары туугандар жакшы кылып сапаттуу кылып орнотконбуз дейт. Түз киребиз, коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул эшиктен кирсек ушундай кухня, студия. Мынакей. Могу көрүп турган мебелдериңиздер, бытовой техника баары калат экен. Булардын дагы негизинен өзүм үчүн жакшысынан алгам дейт. Мисалы, могу мягкий мебель туугандар 120 000 сомдук мебель экен. Жакшы, натуральный березанын эмесинен жасалыптыр. Бул жакта бул кухонный мебелдер, бул дагы 150 000 сомдук. Эми санаса туугандар көп эле жакшы мебелдер бар экен. Булардын баары жаңы туугандар. Ушунун баары калат. Бул жакта фильтр туугандар. Анан бөлмө боюнча айтсак, мынакей түштүк тараптан бул тарабынан терезелер орнотулган. Андан ары мондай өчүрүп жандырган эмелер дагы мондай өзгөчө экен туугандар. Андан ары бул жагында мондай бир бөлмө, балдар бөлмөсү окшойт. Андан кийинкиси бул спальня бөлмөсү. Документтер кызыл китеп. Керек документтин баары мына ээсинин колунда, ички тарабына келгенде карап көрсөңүздөр болот. Бул жагында общий санузел. Бул эшиктен киребиз. Бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Бул үйүздүн чыгыш түштүк анан көрүнүшү. Бул жана дагы кенен ушундай бош жери, чек аралар байкалып эле турат. Жана ошондой эле мектеп, бала бакчалар жакын эле аралыкта. Школьня Фрунзе көчөнүн кесишинде. Дагы эмне маалыматы? Көчөдөн маршрутка автобустар жүрөт туугандар. Баасы болсо бул объекттин $110 000. Мебель ичиндеги бытовой техникалар менен $110 000. Багы реальный клиенттер менен содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0705 14 40 00. 0705 14 40 00. Лайктан басыңыздар, ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.